Тажикстандын агрессиялык куралдуу кол салуусунан улам Баткен жергесинде кандуу кагылышуу орун алган. Учурда 127 миңдей жергиликтүү тургун башка аймакка эвакуацияланды. Андыктан жабыркаган элге жакындан жардам берүү үчүн Талас элинин атынан гуманитардык жардам чогултуу иштери башталды. Гуманитардык жардам иретинде эскирбеген жана биринчи керектөөдүк азык-түлүктөр, ошондой эле санитардык тазалык үчүн маанилүү каражаттар жөнөтүлөт. Андыктан айрым ишкерлер каражат түрүндө дагы жардам берүүнү баштады. Алсак Алтын казык соода түйүнүн ээси Эсен Казакбаев 100 миң сомго бааланган азык-түлүк жагынан жардам берди. Биз тараптан 100 миң сомго азыр ошого биздин Алтын казыктан продукты берип жатабыз. Анын ичинде аз айтып атат, керектүү нерселерди алайык деп. Ошонун ичинен көбүнчө бат тез жейт турган тамак аштар, ошонун ичинен бул шпрот, памперс, ушундай нерселер керек экен. Ушу кичинекей балдарга, анан кийин ошо военныйларга дейби, ошо жергиликтүүлөргө ошондой сыяктуу продукттар берип жатабыз да. Мындан тышкары шаар тургундары колдорунан келген каражаттарды чогултушууда. Бергенде жол алыс, 1,5 сутка жол жүрөт машина дегенче ирип кете турган, чирип кете турган продуктлар эмес, ысырапчылык болбош үчүн көбүрөөк күнгө жете турган продуктлар чогултсак, себеп дегенде терде көп бир туугандарыбыз кичинекей балдарын көтөрүп алып талаалап чуркап жүрүшөт. Ошон үчүн продуктларыбыз ирибей турган, чирибей турган болсо көп убакытка жетсе деген үмүттөбүз да. Талаш шаардык мэриясынын жардамы менен атайын штаб уюшулган. Мындан тышкары комиссия түзүлүп, келген жардамдарды каттоо башталды. Республика боюнча бир счет ачылды Айылбанкта. Ошол счетко акча которсоңор, жардам ошол жактан болсо деген сураныш болду. Мамлекет тарабынан да, бюджеттен да Акылбек Үсөнбекович айтты, бүт керектелүүчү суммалар которулуп атат. Эми карапайым калп болгондон кийин бирөө акча менен бере алат, бирөө продукты менен бере алат. Ошол учурдан пайдаланып мен суранат элем. Бүгүнкү штаб продукты чогултуу боюнча бүгүнкү штаб бүгүн эле бүтүрсөк деген ойдо болуп атат. Ал арада Альянс Алтын ишканасы тарабынан Баткен жергесине гуманитардык жардам үчүн 500 миң сом бөлүнсө, облустагы мекеме ишканаларда иштеген кызматкерлердин бир күндүк маянасы Баткен жергесине которула турган болду. Талас областы боюнча Талас областынын администрациясы, райондук администрациялар жалпы ушул бир күндүк айлык акыны Баткен областына которуп берүү боюнча чечим кабыл алдык, бардыгы макул болуп. Мындан тышкары бүгүнкү күндүн кечке чейин азыр Алтын альянс менен да биз жалпысынан сүйлөшүп 500 миң сомго биринчи керектелүүчү тамак аштарды жөнөтүү боюнча иш жүргүзүп атабыз. Бүгүн буюрса жөнөтөбүз. Гуманитардык жардамды бүгүн Талас облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы тарабынан Баткен жергесине жеткирилет. Бегайма Сымбаева, Калмурат Мейманбеков, Талаш шаары.